Жогорку кеңештин депутаты РЧ Самара Каримовага колдоо көрсөттү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Махабат Мавлянова Фейсбуктагы жеке баракчасына РЧ Самара Каримованы жактаган маалымат жазды. Анда Самара Каримованы жакындан деле тааныбайм, бирок Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министри Азамат Жаманкуловдун жасаган иши адамгерчиликке жатпай калды деген нааразычылыгын билдирген. Махабат Мавлянова бул текстти жазгандан кийин Самара Каримованын баракчасында белгилеген. Ошондон улам мен бул ырчыны жакшы деле тааныбайт экенмин деген депутаттын сөзү чынбы же жалганбы белгисиз. Айтор чыныгы жашоодо бирин-бири тааныбаса да социалдык желилерде жакшы эле тааныштардан көрүнөт. Эскерте кетсек, 1-ноябрда Оштогу музыкалык окуу жайга жаңы гана директор болуп дайындалган РЧ Самара Каримованын кантип ал кызматка барып калганы коомчулукка ар кандай пикирлерди жараткан. Коомчулуктун ар кандай пикиринен улам маданият министри Азамат Жаманкулов ырчынын кантип директор болуп калганын иликтөөгө алып, ал мыйзамсыз болгон деген таризде кызматынан бошоткон. Ал эми РЧ Самара Каримованы колдоп жазган парламент депутаты Махабат Мавлянованын Facebook баракчасына жазган текстин эч өзгөртүүсүз беребиз. Мен ачыгын айтсам, Самара Каримованы жакындан тааныбайт экенмин. Кол берип да көрүшө элекмин. Ар кандай булактардан, социалдык желилерден ырдап чыгармачылыгын тартуулаганын көрүп калбасам. Бирок мен айтар элем, Самаранын Кудай берген талантын талага таштабай, өркүндөтүү үчүн күнү-түнү эмгектенип, мээнеттик кетирип, элдин купулуна толгон ырлары, чыгармалары менен элден ыраазычылык алып жатканын кааласаң, каалабасаң да байкалып турат. Кээ бир жаштарга чайнап берсең да жуткулары келбейт. Самаранын жетишкендиктери өзүнүн гана мээнеткечтиги, аракетчилдиги деп ойлойм. Мен билем, ар бир жетишкендиктин артында чоң талыкпаган эмгек турат. Самаранын музыкалык окуу жайга жетекчиликке шайлануусун мен туура көрдүм эле. Себеби эмгекчил адам иш тажрыйбасы болсо деле ар кандай тармакта жыйынтык көрсөтө алат. Азамат Жаманкулов министр мырза кайра Самараны 3-4 күндөн кийин кызматтан алып салганы адамгерчиликке деле жатпай калды. Кайрадан Самара Каримованы аталган окуу жайга дайындашы керек деп ойлойм. Самара аталган окуу жайда сөзсүз жакшы жакка өзгөртүү жасай алмак. Самара Каримова Ош шаарындагы музыкалык окуу жайга дикторлук кызматка келгенин, ошол эле жайдын кызматкерлери жылуу кабыл алганын, анын жолдошу Асан Мансуров мыкты менеджер колунда барады экен айтылууда. Самара Каримова окуу жайды жолдошунун жардамы менен оңдомок эле, бирок Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрине аны кызматтан алып салганына түшүнбөй калышканын өткөн жекшембиде 4-ноябрда Ош шаарындагы чоң тойканалардын биринде өткөн Асан Мансуровдун 50 жаш юбилейинде куттуктап келген музыкалык окуу жайдын кызматкерлери чыгып айтышты. Булак заман кейже.